Макалу, сексалу, дагы эмне деп атышты эле бая күнү. Кыскасы ушул аттар жабышты да калды. Ооба, кеп Кыргызстан партиясы жөнүндө болуп жатат. Мен башында эле айткам, бул шоу Кыргызстан партиясы баары бир шайлоого катышат деп. Ошондой эле болду. Жогорку сот кечээ БШКнын шайлоодон четтетүү чечимин жокко чыгарды. Эми бул чыр эмне менен аяктайт? Шайлоонун жыйынтыктарына бул инцидент кандай таасир берет? Убагында көрө жатарбыз. Бүгүн дал ушул Кыргызстан партиясынын талапкерлер тизмесине көз жүгүртөлү. Аты жөнүм Самат Качкынов, саламатсыздарбы? Айтмакчы, көрүп баштаардан мурун видеонун алдында подписаться деген кнопкага турат го, ошону басып койсоңуздар, Анда эмесе шапалакты баштадык. Партиянын талапкерлер тизмесин толук айтып бере албайм. 150ге жакын кишини тизмектеп берүүнүн деле кажети жок болуш керек. Элге таанымал болгондо да эмнеси менен таанымал болушкан деген талапкерлерди тизмектейли. А дегенде эле партиянын сап башында анын лидери Канат Исаев турат. Токмоктун мэри, Чүйдүн губернатору бир канча чакырылыштарда депутат болгон. Мурдагы кызматтарында тагыраагы мэр болуп турганда мыйзамсыз иштерге барган делип сот жообуна тартылып акталып чыккан. Исаевдин чоң бир иш кылганын же элге чоң жардам болгон демилге көтөргөнү деле менин эсимде жок. Балким кылса деле керек, жеке мен билбейт экем. Эсте калганы Атамбаевдин кол тийбестигин алууну демилгелеп чыккан. Акыры аны ишке ашырган. Азыркы бийликке чоң эмгеги бар десек болот. Исаев Атамбаевдин өчүнүн алды дегендер да бар экен. Анткени 2017-жылы бийликти басып алууга аракет кылган деп 12 жылга соттолуп кеткен. Эсиңерде болсо, балдарга акча таратып жаткан учур тартылган видеосу дагы тараган эле. Калгандары катыша албайт да Бийлик алмашкандан кийин 2 жылга жетпей эркиндикке чыгып, кайра депутат болом деп атат. Эмнеси болсо дагы кыйын саясатчы экен. Канча сотторду жеңип, канча жылдан бери ээрден түшпөй келе жатат. Исаевден кийин эле экинчи болуп Талант Мамытов келе жатат. Бул мырзабыз республика ата журттан депутат болчу. Атамбаевдин орусча айтканда ярый каршылашы. Анткени Мамытов дагы мурунку президенттин убагында тагыраагы 12-жылы бийликти басып алууга аракет кылган деген берене менен соттолуп, 13-жылы депутаттык мандатынан ажыраган. Анда ал ата журттан депутат болчу. Баягы Камчы Экташиев тосмодон ашып өткөндөн кийин камакка алынган. Ачыгын айтканда Талант Мамытовдун деле жакшы иштерин мен билбейт экем. Мамытовдон кийин 3-чү болуп тизмеде Нурбек Алимбеков деген жаш жигит бар. Ал 6-чы чакырылышта депутат болгон, вице-спикерликке чейин көтөрүлгөн. Бирок эч нерсеси менен деле өзгөчөлөнгөн эмес. Ызы-чууларга деле аралашпаган. Бирок Тайванга барып келе коем деп ызы-чуу болуп, вице-спикерликтен да кетсе керек эле. Кыргызстан партиясы менен Азизбек Турсунбаев деген адам да бара жатат. Ал дагы буга чейин Кыргызстан партиясынан депутат болчу. Саясатка бизнестен келген киши. Жалал-Абадта губернатор болуп иштегенге дагы жетишкен. Убагында тагыраагы 2008-жылы Бакиевдин Ак Жол партиясын жетектеген. Партиялык тизменин биринчи ондугунан биз сүйгөн азыркы төрага Дастан Жумабеков да орун алган. Эми бул киши тууралуу деле көп сөз кылуунун кереги жок болсо керек. Сүйлөгөндө жаңылсам да таза иштейм деген спикерибиздин кайра депутат болуу ниети бар. Тизмеден номер 7. Мы здесь кукурузу не охраняем, как говорится, да? Реальный вопрос беріп отау сіздерге. Сіздер бұл жерге
бизди кулакка тебип лапшаны илип кете турган акыбалдан кетиңиздер. Токтоо сөздү да орду менен сүйлөгөн Чолпон Султанбекова дагы Кыргызстан менен аттанды. Бул айымдагы бир эмес 2 жолу депутат болгон, вице-премьер-министр да болуп иштеген. Султанбекова Баяман Эркинбаевдин жубайы. Азыр ишкерлик менен алектенет. Дастан Жумабековдон кийин 8-чи болуп бара жатат. Ал эми Кыргызстан партиясынын түптөөчүсү, алко магнат, бизнесмен Шаршанбек Абдыкеримов 9-чу номерди алган экен. Ал АИ холдингдин түзүүчүсү. Эл арасында миллиардер Шаки деп коюшат. 2 жолу депутат болгон, бул чакырылышка деле мандат алганына аз эле убакыт болду. Публикага деле чыга бербейт. Акыркы жолу партиянын съездинде сөз сүйлөгөн. Бүгүн лидер шайлайбыз да партияны. Кимди шайлайт? Биздин партиянын 3 достойный бар. Бирөө Дастан Жумабеков, парламенттин спикери, бирөө Алмаз Бакырбеков, лидер фракции, бирөө Канат Исаев. Кимди шайлайт? Партиянын тизмесинде чынында мурдагы жана азыркы депутат болуп отургандар көп. Азыр мандатты мыкчып отургандар Талайбек Масабиров, Кубанычбек Нурматов, Экмат Байпакбаев дегендер бар. Угуп эле калчымын бул аттарды. Активдүүлөр деле эмес, силер деле тааныбайт деле болушуңар керек буларды. Болбосо тизмеде 1-20-лыкта булар. А кийинки талапкерди точно тааныйсыңар. Ал Тазабек Икрамов. Азыр депутат болуп отурат. Өнүгүү прогресс менен келип, кийин лидер Бакыт Төрөбаев менен ымаласы келишпей, фракциядан чыгарылган, жаңылбасам. Азыр Кыргызстандын тизмеси менен бара жатат. 30-чу болуп. Болду, кайра чыгылы өзүңөрдүн эмеңерди качат этип өрбөйлө көп. Ошондой эле тизмеде Нурлан Сулайманов деген экс-депутат турат. Ал 18-чи орунга илиниптир. Сулайманов 2010-жылкы шайлоодо Ата журт партиясы менен келип, ага карата кылмыш иши ачылган. Транспорт министри болуп турганда кызматын кыянаттык менен пайдаланган деп айып коюлган болчу. Бирок 2012-жылы дарыланып келем деп Германияга чыгып кетип, келбей койгон. Арадан 7 жыл өткөндөн кийин, баары унутулгандан кийин, өткөн жылы кайтып келип, кайра депутат болом деп жүрөт. Яман зериктиме? Депутат болот окшойм. Башка партияларда эле Кыргызстан катарына жаштарды тартууга аракет кылган. Алардын бир аз таанымалы Ахрор Иминов, Грек-Рим боюнча федерациянын вице-президенти. Ал дагы Англияда окуп келген, байдын баласы деп жатышат. Нет, я родился в городе Уж. Отец бизнесмен, а мама была преподавателем вообще. Мурдатан мамлекеттик кызматтарда иштегендер да бар тизмеде. Көрүнүктүүлөрдөн Дайыр Кенекеев деген жигит бар. Жигиттен да 46-га чыгып, киши болуп калыптыр. Кенекеев 31-чи болуп тизмеде. Таласта губернатор, мамлекеттик мүлк фондунда жетекчи болуп, Сапар Исаковдун өкмөтүндө вице-премьерликке чейин көтөрүлгөн. Азыр учкун типографиясында жетекчи. Экс-чиновниктерден Дамира Ниязалиева тизмеде. Ниязалиева аптекалары менен таанымал болушу керек. КСДП партиясы менен депутат, анан саламаттыкты сактоо министри, вице-премьерликке чейин кызматтарды аркалаган. Саясий чырларда да аралашып калганы бар. Эсте калган эле инсулин чыры болсо керек. Анда да кургак чыгып кеткен. Бул айым 32-чи номерде турат. Башка партиялардан ооп келгендердин катарын Сайдулла Нышанов толуктайт. Ал ата мекенден депутат болгон, эсте каларлык деле эч нерсе кылган эмес. Жок, калпайтам. Алмазбек Атамбаевке эл баатыры наамын ыйгарууну демилгелеген. Ошонусу менен эсте калыптыр. Эсте каларлык иш кылгандардан да кимдер жүрдү эле тизмеде? Жыргалбек Саматов деген экс-депутат бар айткандай. Ал башка өлкөнүн жараны экен деп ызы чуу болуп, 2016-жылы жаңылбасам Бабанов менен кармашып, акыры мандатын тапшырганга аргасыз болгон. Эсте каларлык иштерден кичи мекенде чоң улак уюштуруп, оозго алынган. В целом, в качестве выигрыша участникам национальной игры Көкбөрү депутат Саматов раздал 20 верблюдов, 20 лошадей, 20 яков. Часть живности хозяину тоя подарили друзья. Тизмеде социалдык сферада иштегендер да бар. Тизмеде дарыгер бар экен. Алдагы чырдын айынан кызматын тапшырган Фучиктеги дарыкананын мурдагы башкы дарыгери Жусуп Бошкоев.
Бошкоев пандемия учурунда оорукананын дарыгерлерине волонтерлордон келген жардамдарды бербей, катуу алыптыр деп ызы чуу чыккан эле. Акыры ал кызматын тапшырганга мажбур болгон. Бул киши тууралуу эч нерсе айта албайм, анткени публикага мурда кийин чыгып жүргөн адам эмес. Эми партиянын ар бир талапкерине токтоло берсек, кечке отурчудайбыз. Тизмеде дароо көзгө урунгандар ушулар болду. Жогоруда сөз кылгандардын көпчүлүгү чоң бизнесмендер, акчалуулар. Ошондон улам болсо керек, Кыргызстан партиясын бизнесмендердин партиясы деп коюшат. Бул материал аларды каралоо эмес, болгону тизмедеги таанымал адамдар жана эмнеси менен эсте калган деген эле кеп болду. Дагы кайсы партиялардын талапкерлери кызыктырат, комментарийге жазып коюңуздар. Сөзсүз тизмектейбиз. Эмки көрүшкөнчө.